Исламда орозо кармоо момун мусулмандар тарабынан аткарылуучу парыз диний амалдардын бири. Ал саум деп аталып, Рамазан айында таң аткандан күн батканга чейин тамак аштан, суусундуктан, тамеки тартуудан жана жыныстык катнаштан алыс болуу дегенди билдирет. Рамазан исламдагы ыйык ай болуп саналат. Анда мусулмандар ай бою орозо кармоого милдеттүү. Балдар, кош бойлуу аялдар, оорулуулар жана жолоочулардан башкасы. Рамазан айында орозо кармоо исламдын 5 түркүгүнүн бири болуп эсептелет. Жана бардык дени сак жана бойго жеткен мусулмандарга парыз. Рамазан айында мусулмандар таң аткандан күн батканга чейин тамак аштан, суусундуктан тыйылуу менен бирге адеп ахлакты дагы катуу сактоосу зарыл. Калпайтуудан, оройлук кылуудан, жала жабуудан, уурулуктан жана башка күнөөлөрдөн алыс болушу керек. Ошондой эле берешен болуп, кедей кембагалдарга жардам бериши керек. Исламда орозо кармоонун бир катар руханий, адеп ахлактык жана ден соолукка пайдасы бар. Бул биздин өзүбүздү тартипке салууга, өзүбүздү карманууга, сабырдуулукка жана боорукердикке түрткү берет. Бүгүн орозо кармоонун 10 пайдасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчиси ыйманды бекемдөө. Орозо кармоо бизге динибизди тереңирээк түшүнүүгө, руханий жактан тазаланууга жана Аллахка болгон ишенимди бекемдөөгө жардам берет. Экинчиси ден соолукту сактоо. Рамазан айында орозо кармаган учурда адатта ден соолугубуз жакшырганын байкайбыз. Себеби орозо кармоо организмдеги шлактарды тазалоого жардам берет. Үчүнчүсү стрессти азайтуу. Орозо кармоо бизди материалдык нерселерге эмес, руханий жана адеп ахлактык өнүгүүгө көңүл бурганды үйрөтөт. Стрессти жана тынчсызданууну азайтууга жардам берет. Төртүнчүсү тартипти чыңдоо. Орозо кармоо бизди тартипке жана өзүн кармай билүүгө жардам берет. Бул бизди уюшкандыкта жана жоопкерчиликтүү болууга жардам берет. Бешинчиси боорукердик көрсөтүү. Орозо кармоо бизди тамак ашы жетишсиз адамдардын башынан өткөргөн кыйынчылыктарын түшүнүүгө жардам берет. Бул эмпатияны жана муктаж болгондорго жардам берүү каалоосун өнүктүрүүгө жардам берет. Алтынчысы мамилелерди жакшыртуу. Орозо кармоо бизди руханий жактан өнүгүүгө, көңүл бурууга жана башкалар менен болгон мамилебизди жакшыртууга жардам берет. Жетинчиси сабырдуулукту өнүктүрүү. Орозо кармоо бизге сабырдуу болууга жана сабырдуулукту өнүктүрүүгө жардам берет. Бул жашоонун башка тармактарында да пайдалуу болот. Сегизинчиси жүрөктүн ден соолугун жакшыртуу. Орозо кармоо биздин жүрөк саламаттыгыбызды жакшыртууга жардам берет. Анткени азыраак тамак жеп, жашоо образыбыз жакшырат. Тогузунчусу коомчулук менен байланыш. Орозо кармоо бизге жамаат катары биригүүгө жардам берет. Онунчусу руханий тазалоо. Орозо кармоо биздин акылыбызды жана жан дүйнөбүздү терс жаман нерселерден тазалоого жардам берет. Сиздер менен өнүгүү таблеткасы болду. Кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө.